Буга чейин аң чөнөктөрү толгон Түп айылынын жолу сапардагыларды сароор кылып келген. Эми минтип заңгырата салынган жолдон зуулдата айдаган айдоочулардын дагы 1 чакырым 300 метринде каттамдары жеңилдеди. Жолдун курулушун Каракол жол чарба муниципалдык ишканасы салып, 72 миллион каражат жумшалыптыр. Азыркы тапта жолдун бир бөлүгү ачылды. Түп айылындагы 1 километр 250 метр жолду басып аягына чыгып атат. Бул 4 полосалуу жол, 2 тарабында тротуар менен. Мындан ары карай буюрса, ушул Түп менен Караколдун ортосундагы жолдун салынышы пландалууда. Дубандын аймагында дүйнөлүк 2 жана 3 категориядагы жолдордун реконструкциялары дагы кызуу жүрүүдө. 2 жыл мурун башталган балыкчы Барскон жолунун узундугу 141 чакырымды түзөт. Курулуш аяктагандан кийин жол 4 тилкелүү эл аралык маанидеги жолго айланары күтүлүүдө. Балыкчы Барскон участогу бул жерде азыр 3 мекеме иштеп турган кези. Бул биринчиден бул Минтранстын өзүнүн мекемеси Кыргыз автожол. Бул азыр 16 километр салууда. Анан Кыргыз Арек строй, анан Кыргыз жол курулуш. Бул участоктордо азыр 2 участокто иш жакшы жүрүп атат десем болот. Акчасы убагында которулган. Азыркы күндө 40 километрден ашык асфальт төшөлдү. Буга улай эле ушул жылдын апрель айы менен башталган корумдуу Балбай Баатыр жолунун 79 чакырым 300 метриндеги реконструкция иштери дагы күчүндө. Жолду куруу үчүн жалпы 500дөн ашык жумуш күчү тартылган. Корумдуу Балбай жолун бүткөрүүгө 3 жыл убакыт берилген. Графиктен алды да кетип баратат да барчы. Кудайым буйрса ушул эмки жылы асфальтын 80% 90%ке бүтүргөнгө башпай жатышат. Облус аймагындагы жүрүп жаткан бул жол курулуштар каттамдагыларды түйүшкө салып, жүргүнчүлөр жүрө турган жолду сүрдүрүп туруп колго алынбай жатканы жергиликтүүлөрдүн көйгөйүнө айланууда. Бул жол стратегиялык маанидеги жол да. Ошондуктан өтө автомобилдердин каттоосу да интенсивдүү болуп атат. Жаңы баягы салынган жол ката элек да. Көп жүргөндүктөн баягы бат эле чуңкурларды пайда кылып коюп атат да. Бирок ошого карабастан ушул куруучу Чайнарод компаниясына талап кылып атабыз. Ушул жүргөн улам жүргөн сайын кайра ушул калыбына келтирип, грейдер менен сүрүп, төгүлө турган жерине инертий материал төгүп коелу деп атабыз. Мындан сырткары эл аралык маанидеги Түп кеген жолундагы курулуштар дагы өз ыргагында жүрүп, келе турган жылы анын ишке берилүүсү дагы күтүлүп жатат. Айта кетсек, быйылкы жылы облуска жол курулуштары үчүн 280 миллиондон ашык каражат каралыптыр. Облус боюнча ушул жылы 100 чакырымга жакын жолдо курулуш иштери жүргүзүлө турганы мерчемделип, алардын дээрлик бардыгында иштер аткарылууда. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.